Жаза катуу болот. Ташиев депутаттык шайлоого аттангандарга эскертүү жасады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Саясат KG порталына курган маегинде алдыдагы парламенттик шайлоого аттангандарга ар кандай көз боемочулуктан алыс болууга кеңеш берди. Алдыдагы шайлоону таза өткөрүү үчүн көзөмөл күчтүү болот. Мен талапкерлерге эскертип коеюн, билбей калат деп ар кандай көз боемочулукка баргандан алыс болгула. Баары бир ачыкка чыгып калат. Андай учурда жаза катуу болот, деди ал. Атайын кызматтын башчысы ошондой эле шайлоодо азыр бийлик мурунку бийликтин каталарын кайталабастыгын айтып, бийлик башындагылар тарабынан айрым талапкерлерге бата берилип жатат деген кептерди төгүндөдү. Ташиев алдыдагы шайлоодо бийлик мурункулардын катасын кайталабастыгын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев алдыдагы парламенттин шайлоодо азыр бийлик мурунку бийликтин каталарын кайталабастыгын айтты. Ал Саясат KG порталына берген маегинде бийлик башындагылар тарабынан айрым талапкерлерге бата берилип жатат деген кептерди төгүндөдү. Мурунку бийликтер жасаган катаны биз кайталабайбыз. Ооба, бата берип жүрүшкөн. Мына ошол батаны берген журт башчылар азыр кайда? Бизде орун алган бийлик алмашуулар, революциялар дал ушунун айынан чыкпады беле. Көндүм адаттан калышы кыйын. Мен да айрым депутат болгусу келгендердин бизге жол издеп, жолугуп, бата алууга умтулуп жүрүшкөнүн билем. Жада калса жакын адамдарыбыздын арасында да андайлар бар. Буга окшогондорго ажыбыздын да менин да убактыбыз жок. Өзүбүздүн жумуш чаштан көп, уйкубуз аз. Ачыгын айтканда биз таза шайлоо өткөрүү ниетинде абдан чоң жумуш жасадык. Болушунча адам факторун азайттык. Шайлоочулардын кызыкчылыгы биринчи орунда болду. Эгерде биз өз адамдарыбызды алып келүүнү көздөсөк, анда ушунун баарын жасаштын эмне кереги бар эле? Эски шайлоо системасын калтырып, чыргап жата бербейт белек деген атайын кызматтын башчысы. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Орусияда жаран таксиде кетип бара жатып каза болуп калды. Орусиянын Екатеринбург шаарында такси жүргүнчүсү Кольцово аэропортунан вокзалга бара жатып каза болду. Бул тууралуу Ура.ру агенттигине шаардын өзгөчө кызматтарында булактар билдирди. Маалыматка ылайык, таксисттен дүкөнгө токтоп суу алып келип берүүсүн суранган. Таксист алып келгенде анын абалы начарлап кеткенин байкап, тез жардам чакырган. Окуя болгон жерге келген медициналык кызматкерлердин аракетине карабай, жабырлануучуну сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Учурда тергөө жүрүүдө. Өлүмүнүн себебин тергөө учурунда аныкталат. 1 январдан тарта тоолуу аймактардагы 3 жашка чейинки балдарга 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Министрлер кабинети бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк ар айлык жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө жобону бекитти. Тиешелүү тескемеге өкмөт башчы Адылбек Касмалиев кол койду. Документке ылайык 2026 жылдын 1 январынан баштап өлкөнүн бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарында жашаган 3 жашка чейинки балдарга 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда өзгөчө статусу бар айрым чек-арага чектеш аймактарда жайгашкан калктуу конуштарда жашаган үй бүлөлөргө 3 жана андан кийинки ар бир бала төрөлгөндөн баштап алар 3 жашка чыкканга чейин айына 3000 сомдон жөлөк пул берилет деп жазылат тиешелүү тескемеде. Бул токтом 2026 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Булак Супер KG.